175 000 рубль эсептеп чыгарып беришиптир. Биздин Тургунбай байкебиз бир аз кырсыкка кабыл калыптыр. Машинанын артын уруп алды. Ошо Арыбаңыздар, туугандар, жалпы барыңыздарга салам, мекендештер, коллегалар, кыргыз бир туугандар. Кырсык айттырбай келеткен, мынакей ушул Тургунбай байкебиздин бир аз кырсыкка ушуруп калыптыр, авто кырсыкка. Ошол жөнүндө чыгарылыш кылып атабыз. Жанат Болбукеев YouTube каналында келип олтурат, мынакей сүйлөп өтүңүз. Ассаламу алейкум, кандайсыңар, урматтуу туугандар, мекендештер, жалпы кыргыздар, Москвадагы. Ушул биздин Тургунбай байкебиз бир аз кырсыкка кабыл калыптыр. Бир аз жардам керек экен, финансы жактанчы, көп түкүрсө көл болот дейт. Ошого жардам сурап сиздерге кайрылып атабыз. Негизи максимально аракет кылып эле, чыкпай эле видеого таратпай эле кылайлы деп кылганбыз, бирок эч кандай вариант, бөлөк вариант жок болуп калды. Сиздердин жардамыңыздар керек. Тезинен мүмкүн болсо Тургунбай байке өзү Баткендин кулуну болот экен. Бир-эки суроо берейли, сиздерге жооп берсин, анан комментарий жазыңыздар. Бул видеону максимально группаларга, WhatsApp группаларга таратыңыздар. 50 сом, 100 сом болсо дагы бир аз жардам болсун. Кыскача айта кетейин, 175 000 рубль деп машинанын ремонтун санап кетиптир. Байке күнөөлүү болуп калыптыр, дагы бир соляристти сүзгөн экен. Аны болсо бул машинанын страховкасы төлөп берет да. Бул байке болсо бул машинаны восстановление кылыш керек. Ошондуктан байкеге жардам керек. Өзү байке бул машинаны арендага айдачу экен. Кыргыздардын парк эмес, бул парк. Анан ошон үчүн ошондой санап берип коюптур. Байке сиз ошо качан кече болду эле, кандай болду? Кыска нуска айтып кетиңиз биздин көрүүчүлөргө. Салам алейкум туугандар. Ошо кырсык айттырбай келет экен, ошо кече ошо пассажир менен келатканбыз, Варшавский шосседен. Алдымдан эки машина резко тормоз бергендиктен ошо дистанция сактабай үчүнчү болуп, мен ошо үчүнчү болуп машинанын артын уруп алдым. Ошо анан ДПС келип күнөөлүү кылып ушинтип неме кылды да, чечим чыгарды. Ошол таксопаркка келип неме кылганбыз, ошол ушерпini 170 000 кылып эсептеп чыгарды да. Ошого бат арада машинаны восстановить этиш керек болуп калды. Ошентип сиздерге кайрылып жатканбыз, жардамыңыздарга. Ал эми реквизиттер боюнча туугандар алдын ала айтып коеюн, мынакей экранда көрсөтүлүп турат. Ушул телефон номерлери менен Сбербанктан которсоңуздар болот. Гүлжигитпи деп чыгат. Мен өзүм Кудайым буйруса башынан аягына чейин отчет кылып, ар бир түшкөн рубльга отчет берем иншалла. Бул вопросту жаап, машинаны восстанавливать этип, бул бир тууганыбызды жолго чыгарабыз иншалла. Ал эми кеттик, машинаны сиздерге бир көрсөтүп өтөлү. Машинанын акыбалы мынакей азыркы учурда Kia Rio автоунаасы момдо болуп, ТТПга кабылып, алдынан сүзүлгөн 3-чү машина болуп кирип кеткен. Чечим боюнча ар бир артынан келип сүзгөн водитель күнөөлүү болуп чыкты. Ошон үчүн ушул машинаны азыркы учурда восстанавливать эткенге 175 000 рубль эсептеп чыгарып беришиптир. Ошол туугандар, жалпы бардыгыңыздардан жардам суроо максатында бул видео роликти чыгарып атабыз. Кайдыгер карабаңыздар, алдын ала жардам берген бир туугандардын иштерине ийгилик, тапканыңыздардын берекесин берсин. Ошол кошумча барбы? Кошумча бар. Эми азыркы учурда мындай мошенниктерге, мошенничестволорго көп мындай сомнения кармап, көп ишенбей, өзүң деле төлөп койсоң болот, мындай деп сүйлөшсөң болот деген эгерде немелер болсо, сомнениялар болсо, суроолор болсо, мага жазсаңар болот, Акимге жазсаңар болот, Аким Кейжи Гүлжигитке жазсаңар болот, Байкеге жазсаңар болот. Бардыгысынын номерин описанияга калтырып кетебиз. Комментарийге да жазгыла. Чтоб сомнения кармабагандай, мына Гүлжигит инибиздин картасын указывать этебиз. Ар бир силердин түшкөн ар бир рублиңар, ар бир копейкаңыздарга чейин сен полный отчет бересиң. Сбербанкты ачып көргөзүп, ошо мына бүгүнкү число видео чыккандан баштап акча чогулганга чейин полностью отчет тартып, неме кийин да видео кылып чыгарып турабыз. Ошон үчүн каналды неметкиле, пропускать этпей көрүп турууга. Обязательно силерге отчет беребиз. Мындай акчабыз зря кетип калат го деп ойлобоңуздар. Хорошо туугандар, биз ушуну менен жыйынтыктайлы, колдооңуздарды күтөбүз. Чоң рахмат.